Социал-демократтардын ушул жылдын 31 мартында кезектеги курултайга чогулаары белгилүү болгон. Мындан улам курултайда башкаруучу партиянын жыйыны эмне максатта өткөрүлөт, кандай маселелер күн тартибине коюлат, азырынча расмий маалыматтар айтыла элек. Кандай маселе каралышы жөнүндө менин кабарым жок, анткени мен катарда гана мүчөсүмүн, конференцияга катышкан жокмун, бирок депутаттардын баардыгын чакырат деген маалыматты билем. Аны чакырса барам, катышам. Буга чейин да катышып келгем, катыша берем. Ошол эле кезде саясат талдоочулар КСДПнын кезектеги курултайы жөнүндө түрдүү жоромолдорду айтып жатышат. Саясат талдоочу Айданбек Акматовдун айтымында КСДПнын курултайында бир топ саясий билдирүүлөр айтылат. Бул курултай экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кайрадан бийликти колуна алууга жасалып жаткан аракет болушу мүмкүн дейт ал. Атамбаев өзү дагы президенттик кызматтан кетерден алдын айткан, мен муну арашан деле жатам, эгерде бул бийлик жаңы бийлик кокусунан мен сызган жолдон чыга турган болсо, анда мен келип алар тартипке чакырып койгонго кудуретим бар деп айткан. Ошонун бир учкундары, белгилери азыр байкалып жатат окшойт. Бул эми мына 31-мартта ошол КСДПнын курултайы болгон жатат. Мүмкүн ошол жерде көп нерсе ачыкка чыгат. Ал эми саясат талдоочу Алмаз Акматалиевдин баамында КСДПнын ичинде кадрдык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Анткени аталган партия күн өткөн сайын өзүнүн таасирин жоготуп жатат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев партиясын күчөтүү менен 2020-жылдагы шайлоого даярдыкты баштайт дейт ал. Атамбаев чоң саясатка келбей кое албайт. Эгер азыр мен СДПК менен деле ишим жок. Мен Сооронбай Жээнбековго бийликти өткөзүп бердим. Мен мындан ары чоң саясатка кийлигишпейм десе, анда СДПК өлөт. Себеби СДПК азыр жалгыз Атамбаев кармап турат. Туурабы? Кайсы саясатчы каалайт? Ошо өзү түзгөн, өзү жеңишке алып келген партия бир жарым жылда эле мындай саясий аренадан сүрүлүп калганга. Ал мүмкүн эмес. Ошон үчүн а кишинин баягы биринчи ою ошол партияны сактап калыш, анан ачыгын айтпадыбы. 2020-жылы буйрса, ошол партиянын башында мен парламенттик шайлоого барам деди. Ал эми саясат талдоочу Эмил Жураев Атамбаев саясатка кайтып келишинин башка себептерин белгилейт. Акыркы күндөрү экс-президенттин чуулгандуу иштерде аты көп аталып калды. Бул жагдайлар Атамбаевдин саясатка кайтып келүүсүндө түрткү бериши мүмкүн дейт. Мисалы үчүн ошол эле ТЭЦ боюнча дагы чоң гранттар боюнча айтылып, ошолорго экс-президенттин аты аралашып калып атканын албетте ал киши жактырбайт болуш керек. Ошон үчүн өзүнүн атын коргош үчүн, өзүнүн жанагы саясий мурасын коргош үчүн кайра келет деген сөздөр айтылат. Бирок эгер ал киши ошо саясаттын чордонунда жүрүп, башкарып жүрүп, ушундай жүйөлөргө берилип кайра келчү болсо, менимче бул чоң жаңылыштык болмок. Айрым саясатчылар Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбековдун ортосунда саясий ажырым пайда болгондугун белгилешет. Мындан улам кезектеги курултай чоң бир саясий чырдын бейнесин ачышы мүмкүн деген жоромолдор да жок эмес.